Өзүн айылдын букаларчы айылдын ичинен эле сатып алабыз. 25 жаштагы Калыс Жолойбек уулу 2 жылдан бери ири мүйүздүү малды бордоп семиртүү менен алектенип келет. Ушул иши мээнөттүү болгоно жараша кирешеси да дурус. Айтымда кырдаалдын мындай жагымдуулугу өзүнүн киндик каны тамган Актала районундагы Коңорчок айылында эт жана сүт багытындагы уйлардын көбөйгөндүгүнөн түшүндүрүлөт. Ал учурда 18 буканы асырап туура 4 айдан кийин башкаладагы өнөктөштөрү менен алдын ала түзүлгөн келишимге ылайык аларга сатмакчы. Бирок бул жолу бак усуналардын баалары бир аз көтөрүлөт. Буга быйылкы кургакчылык жана анын кесепетинен тойтукка тартыштык себеп. Жем чөп начар чыгып калды, анан кымбат быйыл негизи. Көбүнесе сатып алдык. Чөп 200төн өйдө сатып алдык. Булардын баа сапасын тийгизет да букага. О, негизи аябай тийгизет. Азыр эттин баасына жараша болот. Оптовый баа кандай болот? Ошого карап сатабыз. Бир аз арифметика. Каарманыбыздын карамагындагы букаларды нык семиртүү үчүн 20 тоннадай арпа жана 900 боо чөп талап кылынат. Тоют жетиштүү болгону менен жемдин 1 килограммынын мурунку 15 сомдон 25 сомго чейин көтөрүлүшү сарамжалдуулукту камсыз кылуунун кандайдыр бир жолун табууга мажбурлады. Андыктан уулунун жеңилин жерден орун колдонулган атасы Жолойбек Ажиев эски уску жабдуулардан жүгөрүдөн, буудайдан жана арпадан жем чыгаруучу жасалгасын курады. Анысы үнөмдүүлүгү менен өзгөчөлүү. Bunu ben özüm suydan alып келгенмин. Ana murun жүгөрүнүн сотосын тартып экен бул. Анан кайра приспособление жасап, тиги адыра тартам, жүгөрүнүн нактасын тартам, шак талкан тартабыз муну менен. Керектүү үйлөргө жарайт да бул өзү. Букаларга да жакшы майда болуп берет да, майда болуп берет да. Мында аш кылганга жакшы, малга бергенгечи. Анан мындай бүдүрү да жок да мунун. Совсем эле жакшы майдалап салат да бул. Булар тирүү, булар жаңы эле салынган 10 жыл болду, булар кээде бышып келет. Ал эми Калыс Жолойбек уулунун коңгусу Сиядат Сыдыкова жергиликтүү жаратылыштын астарына таянуу менен балык чарбасын уюштурган. Анда алыскы Даниядан алынып келген икралар багылып, бир аз чоңоyo түшкөндө кардарларына сатылат. Алар булак суусунда өстүрүлгөндөн эч кандай ийдет менен жабыркашпайт. Маселен, 1000 даанасынын 15%га жете бербегени гана зыян тартышы мүмкүн. Ушундан улам ага суроо талаптар арбын. Булактын суусу болгондон тоңбойт, жылуу. Жайдын күнкү кандай болсо, кыштын күндө ошондой сүзүшү жакшы болот да. А бул аккан суу болгондо мустак болуп калат. Анда чоңоюшу кичирээк болуп калат. Бул биз икралар сала баштаганда эле нарындыкын алабыз дегендер заказ беришет. Аларга дайындап мына мынча миңге дейт, ошого чыгарып беребиз. Эркектерден кем калышпаган бул каарманыбыз өз ишмердүүлүгүндө ар кандай эл аралык каржылык уюмдар жана донорлор менен тыкыз кызматташууларды башкы орунга коет. Мунусунун пайдасы тийип минтип өз алча чарба жүргүзүү жана андан кең кесир жетерлик киреше табуу мүмкүнчүлүгүнө ээ. Ушу зданияны салганга биз Агахан фондусунан кредит алдык. 9% менен 1 жылда 3 бөлүп төлөйбүз. Ошо кишилер каржылап, Агахан фондусуна чоң рахмат. Анан ушуну салып кылдык, бүтүрдүк, 900 миң алганбыз. Уже төлөп тегинен көбүн төлөп бүтүп калдык. Тилекке каршы азырынча облустук, райондук бийлик башчылар жогорудагыдай элеттин эпкүндүүлөрүнө ар тараптуу колдоолорду көрсөтүүдө өтө эле алсыз. Чындыгында өз киндиктерин өздөрү кесишкен чарбакерлер ага деле муктаж эместей. Бөлөкбай Шеримбеков, Нурбек Рахманов, Өлкө Деми, Актала району.